Бүгін саат 8:00-дө өлкө аймагында жана айрым чет өлкөлөрдө добуш берүү башталды. Саат 10:00-гө карата Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо партияларга 107.852 жаран добуш берди. Бул жалпы шайлоочулардын 2,91% түзөт. Региондор боюнча карап кетсек, Бишкекте 2,81%, Ош шаарында 3,45%, Жалал-Абад областында 3,25%, Исикөл областында 2,30%, Нарын областында 2,73%, Талас областында 2,64%, Чүй областында 2,26%, Баткен областында 3,12%. Ал эми бир мандаттуу шайлоо округдарында 103.322 же болбосо жалпы добуш берүүчүлөрдүн 2,86% добуш берди. Бул тууралуу БШКнын төрайымы Нуржан Шайлдабекова билдирди. Лейлек номер 1 шайлоо округ боюнча шайлоочулардын тизмесине 90 миңден ашык шайлоочу киргизилген. Азыркы учурда 3.583 шайлоочу добуш берүүгө катышты. Бул пайыз менен 3,98%. Баткен шайлоо округу боюнча пайыз менен 2,55% шайлоочу катышты. Кадамжай шайлоо округунда 2,48% шайлоочулар добуш берүүгө катышты. Айта кетсек, өлкөдөгү маанилүү саясий өнөктүккө карата ички иштер органдары күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өткөн. Ошентип бүгүн коомдук коопсуздукту 12 миңдей милиция кызматкери камсыздоодо. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов брифингде билдирди. Анын айтымында өлкө аймагындагы 2435 шайлоо тилкесине 6 миңдей кызматкер тартылган. Ал эми жол кыймылынын коопсуздугун 1500дөн ашык кызматкер камсыздоодо. Күнү түнү кайгылуу кылуу үчүн 511 унаа уюштурулганын Октябрь Урманбетов кошумчалады. Бул шайлоо буга чейинки шайлоолорго караганда өзүнүн тазалыгы, калыстыгы менен айырмалып, эч кандай бурмалоосуз жагдайда өтүшү керек. Ал үчүн ички иштер министрлиги жарандардын коопсуздугун камсыздоо боюнча бардык иш-чараларды уюштуруп, азыркы учурда 12 миңге жакын кызматкерлер коомдук жайларда, көчөлөрдө, шайлоо участоктарында күчөтүлгөн жана жоготулган тартипте кызмат өтөп жатышат. Милициянын бир гана максаты бар. Ал максат шайлоону тынч өткөрүү боюнча бардык аракеттерди көрүү болуп эсептелет. Бүгүн шайлоочулардын добуш берүүсү үчүн жалпысынан 2494 шайлоо тилкеси ачылган. Анын ичинен 59 шайлоо участогу чет өлкөлөрдө. Айта кетсек, бирдиктүү шайлоо округу боюнча шайлоочулардын саны 3,703,420. Ал эми бир мандаттуу округдардагы шайлоочулардын саны 3,621,751 түзөт. Айта кетсек, бул жолку парламенттик шайлоо жылдагылардан айырмаланып аралаш система менен өтүүдө. Бул жолу парламентке 90 депутат шайланып келет. Алардын 36-сы бир мандаттуу округдардан, 54-ү партиялык тизме менен шайланып келет. Партиялык ачык тизме менен шайлоого 21 партия, ал эми бир мандаттуу округдан 287 талапкер ат салышууда. Автандил Бактыбеков, Санжар Жолдошбек уулу, СТВ.